Шабдалы — сулуулуктун жемиши. Өзүнүн сулуулугу, жыпар жыттуулугу менен өзгөчөлөнгөн шабдалыны кимдер гана тамшанып жебейт. Бир диштегенде ширеси чачырап, даамына суктана түшөт эмессиңби? Ал эми курамындагы канттын көптүгүчү? Ал жагынан башка жемиштерге салыштырууга да болбойт. Баарыбыз жакшы көргөн бул мөмө абдан пайдалуу дагы. Ал эми бул тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Видеонун аягында шабдалыны кантип туура тандаш керек экенин айтып беребиз. Экрандан алыстабаңыз. Тарыхы боюнча шабдалынын качан пайда болгондугу тууралуу бүгүнкү күнгө чейин так маалымат жок. Айрым окумуштуулар анын мекени катары Иран өлкөсүн эсептешет. Ал эми айрымдары бул мөмө алгач Кытайда өстүрүлүп, кийин гана Европа, Орто Азия өлкөлөрүнө тараган деген кептерди айтып келишет. Кызыктуу факт: ондогон жылдардан бери август айы АКШда расмий түрдө шабдалы айы деп белгиленет. Дүйнөдө шабдалы түшүмдүүлүгү жана өстүрүлгөн аянты боюнча алма жана алмуруттан кийинки 3-орунда турат. Бүгүнкү күндө анын 3000ден ашуун сорту белгилүү. Кыргыз жергесинде анын Майфиевер, Кардинал, Лола, Эльберта сыяктуу сорттору көп өстүрүлөт. Шабдалы түктүү жана сыйдаң болуп экиге бөлүнөт. Бул эки түрүнүн тең пайдалуу касиеттери бирдей. А сизге кайсынысы жагат? Комментарийге бөлүшө кетиңиз. Биринчи, жалпы ден соолукту бекемдейт. Шабдалынын негизги касиеттеринин бири ден соолукту бекемдөөчү таасири. Анын курамында А, С жана Б витаминдери көп. Ошол себептүү жемиштерди узак оорудан кийин ичүү сунушталат. Бир даана шабдалы адамга керектүү С витамининин 4/3 бөлүгүн тартуулайт. Андан тышкары шабдалынын курамындагы каротин кан тамырларга жардам берет жана клеткалардын деградациясын алдын алат. Эгер сиз баркыттай кооз териге ээ болуп жана анын эффектин узак мөөнөткө сактагыңыз келсе, анда шабдалыны үзгүлтүксүз колдонууну баштаңыз. Бул жемиш терини витаминдер менен камсыздап, клеткалардагы нымдуулукту сактап, бырыштын пайда болушуна тоскоол болот. Кызыктуу маалымат: өрүк сыяктуу эле шабдалыны дагы кургатылган түрүндө жешет. Анын кургатылган түрү шептала деп аталат. Экинчи, арыктоого жардам берет. Шабдалы төмөн калориялуу продукт. 100 грамм шабдалы болгону 40 килокалорияны камтыйт. Бул жемиштин тез каныктыруучу касиети дагы бар. Мындан тышкары таттууларды дагы шабдалы менен алмаштырсаңыз болот. Андыктан арыктоону каалагандар үчүн бул азыкты эч күмөн болбостон сунуштайбыз. Үчүнчү, маанайыңызды көтөрөт. Шабдалынын курамында шекер, витаминдер жана магний бар. Бул компоненттер сизди стресстен жана депрессиядан алыстатат. Эң кызыгы, ароматерапия адистери шабдалынын жыты антидепрессанттын милдетин аткарарын далилдешкен. Жыпар жыт маанайды көтөрүүгө, мээнин иштөөсүн жана эс тутумду жакшыртууга, ошондой эле концентрацияны жогорулатууга көмөк көрсөтөт дешет. Шабдалынын даниги. Шабдалынын мөмөсү гана эмес, анын данигинин да баалуу экендигин баарыбыз биле бербесек керек. Данигинин 50% майдан, 25% белоктон турат. Алар ачуу жана таттуу болот. Таттуу данигин бадам сыяктуу жегенге болот. Ал эми ачуусуз шарап, спирт ичимдиктерин жасоодо колдонулат. Мындан сырткары данигинен косметологияда кеңири колдонулган шабдалы майы алынат. Эскертүү: шабдалы түгү аллергия жаратышы мүмкүн. Андыктан аллергиясы барларга сунушталбайт. Төртүнчү, иммунитетти бекемдейт. Шабдалыны ар түрдүү вирус ооруларын жана суук тийүүнү алдын алуу үчүн, ошондой эле патогендик микробторду нейтралдаштыруу үчүн жеш сунушталат. Анткени мөмөлөрдө А, Б жана С витаминдери көп. Ошол үчүн бул жемиш балдардын организми үчүн өтө маанилүү. А сиз билдиңиз беле? Венгриялыктар шабдалыны жада калса бейпилдиктин жемиши деп эсептешет. Анткени алардын айтымында шабдалы тынчсыздануу жана сарсанаа болуудан арылтууга жардам берет. Бешинчи, косметологияда колдонулушу. Шабдалынын мөмөсү да, майы да косметологияда кеңири колдонулуп келет. Мисалы, анын мөмөсүнөн жасалган маска беттин терисин ар кандай зыяндуу заттардан тазалайт жана жашартат. Ал үчүн шабдалыны эзип, бетке 15 мүнөт койгондон кийин жылуу суу менен жууп, азыктандыруучу бет майдан сүйкөп коюу гана жетиштүү. Эгер тери майлуу болсо, анда шабдалынын боткосуна 1 чай кашык картошка крахмалын кошуп коюу оң. Эң кызыктуусу, акыркы медициналык изилдөөлөрдүн негизинде шабдалыны ашык өлчөмдө жеш чачтын түшүүсүн токтотот эмиш. Ал эми майын
чач, каш өстүрүүдө, бетке маска жасоодо, денеге массаж кылууда кеңири колдонуп келишет. Жылуу шабдалынын майына таза чүпүрөктү малып, бетиңизге 10-15 мүнөт жапсаңыз, майда буручтардан арыла аласыз жана териңиз жумшак, жылмакай болуп калат. Ошондой эле бул май менен макияжды да тазалоого болот. Шабдалынын майын эриниңизге сүйкөсөңүз, эриниңиз жумшарып, азыктанып сулуу болуп калат. Шабдалы майы менен денеге жасалган массаж арыктоого жардам берет жана целлюлиттен алдын алат. Шабдалынын гүлү да пайдалуу. Андан чай даярдап ичсеңиз, нервиңизди тынчтандырып, жөтөлүңүздү басат. Жашыл шабдалы менен эмне болуу керек? Сатып алган жемиштериңиздин ичине толук быша электер кезип калса, капаланбай эле коюңуз. Көптөгөн шабдалы сорттору бөлмө температурасында эле бир нече күндө бышып жетилет. Ал эми даамы жагынан мындай шабдалы убагында чогултулган жемиштерге караганда бир аз гана төмөн. 6. Мырзалардын ден соолугун чыңдайт. Бул мөмөнүн курамында цинк бар. Ал мырзалардын күчүн калыбына келтирип, гормоналдык деңгээлин нормалдаштырат, простатаны кадимки абалда кармайт жана анын ооруларын алдын алат. 7. Кош бойлуу айымдардын абалын жакшыртат. Бул жемиштен күнүнө 2-3 гана даана жеп туруу токсикоздун жана жүрөк айлануунун белгилерин азайтып, кусууга каршы таасирин тийгизет. Мындан тышкары кандагы гемоглобиндин деңгээлин көтөрүп, болочок энелердин күчүн толтурат. Жогоруда белгилеп кеткендей эле кош бойлуу айымдардын дагы маанайын көтөрүп, тынчсыздануудан арылтат. Бардык эле азыктар сыяктуу шабдалынын дагы каршы көрсөтмөлөрү бар. Аллергиясы барларга. Кант диабети менен жабыркагандар үчүн аз өлчөмдө жесе эч нерсе деле болбойт. Ашказан кислоттуулугу өйдө болгондо, язва жана диарея оорусунан жабыркагандар үчүн сунушталбайт. Бардык нерсе ченеме менен болгону жакшы эмеспи? Ашыкча жеп алсаңыз сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет. Шабдалынын ширеси. Шабдалынын ширесинин өзү эле канча ооруга дава. Шире ашказан ооруларына, айрыкча ашказан ширесинин кислоттуулугу төмөн болгон бейтаптар үчүн жакшы. Шабдалы мочегондук касиетке жана бөйрөктөгү кумду кетирүүгө жардам берет. Ал эми азыр шабдалынын ширесин кантип даярдоону айтып берели. Биз менен бирге болуңуз. Керектелүүчү азыктар: шабдалы 700 грамм, кумшекер 100 грамм, суу 1,5 стакан. Даярдоо ыкмасы: 1. Шабдалыны таза жууп, ортосунан ажыратып, данегин алып салабыз. Андан соң кесилген жагын төмөн каратып, үстүнө кайнак сууну жаба куябыз. Муздагандан кийин кабыгын сыйрып, банкага тизүү керектелет. 2. Сууга кумшекерди кайнатып, шабдалы салынган банкага куюп, капкагын жабабыз. 3. Банканы мискейге салып, 10-12 мүнөт стерилизациялайбыз. Андан кийин капкакты жапкыч менен бекитип коюңуз. Ошону менен шабдалы ширеси даяр. Ал эми жакшы бышкан жемишти кантип тандайбыз? Шабдалыны тандоо эң оңой. Бышкан жемиштер жыпар жыттуу жана ачык түстө болушат. Анын ширеси сортуна жараша ак, ачык сары же ачык кызгыл түздө кездешет. Сатып алып жатканда арылар көп талаган мөмөлөргө өзгөчө көңүл буруңуз. Дал ушул шабдалы эң жакшы бышып жетилген жана табигый шартта өстүрүлгөн. Кантсе да курт кумурскаларды алдоого болбойт эмеспи? Баса, үй шартында жемиштин бышып жетилгенин текшерсеңиз болот. Шабдалыны кесип, данегине көңүл буруңуз. Эгерде ал кургак болсо, демек бул шабдалыны пирог же компот үчүн эле колдонгонуңуз жакшы. Анткени кургак денек химикаттар кошулган мөмөнүн белгиси. Мына ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Алдыда дагы кандай пайдалуу кеңештерди көргүңөр келет? Комментарийге жазып коюңуз. Достор, лайкты басканды жана билдирүүлөр үчүн коңгуроону койгонду унутпагыла. Ден соолугуңарды чындап, өзүңөрдү жакшы карагыла. Видео жакса лайк басып, ой-пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.